Мен бир адамдын дараттын толук болбой калганын көрдүм, айтам деп унутуп калыптырмын. Мен күнөөкөр болбойму дейт. Эми айтып койсоң жакшы болот эле, күнөөкөр болбойсуң. Эгер көрсөң азыр деле кечирмес айтып кой. Негизи мындай учурларда ошол заматта айтып коюш керек. Себеби бул күнүң 5 марта кайталанат маселе, намаз. Толук эмес болсо ошол убакта күтүп туруп айтып коюш керек. Акырын чекеге тартып, элдин алдында уят кылбастан акырын айтып коюш керек. Эми дара көрүп калсаң айтып койгула. Кээ бир адамдар акча алмаштырып пайда табат экен дейт. Мисалы сомду рубльге, рубльди еврого. Ушинтип акча такса пайда болсо болобу деген суроо экен. Бул байыз сарфты айтканбыз. Байыз сарф дегенде ошол акчаны акчага алмаштыруу. Акчаны акчага алмаштырганда шарттары бар. Ошолорду эске алыш керек. Эгерде жинси бир болсо, сомго сом болсо, анда бирдей болуш шарт. 100 миң, 100 миң, 10 миң, 10 миң болуш керек. Майдала бердиң, шагылы бердиң, алмаштырып бердиң болот. Эгер бир жинске экинчи жинс болсо, мисалы бул жагынан сом, экинчи тараптан доллар, же рубль, же тенге, же сум ал учурда ошо курс менен кете берет. Эгер ошодон бирөө пайда көрүп аткан болсо, бул деле жайыз. Бирок баягы алтын күмүштөй болгон маселелерди эске алыш керек. Эгерде жинси бир, кадары бир болуп калса, анда такабузул эвазайн шарт. Алтын менен күмүштө. Эми акча болуп аткан болсо, жок дегенде бир тараптан кабыза болуш керек. Эки тараптан тең акчаны кийин берем деп кетип калса, анда баю дайын бидайын болуп калат. Баю кали бил кали, карызды карыз саткан болуп калат, бул нажайыз. Ошондон сак болуш керек.